Эмне үчүн биздин ата-энелерибиз мурун ооруган эмес да, а биз азыр ушу жеген тамактан, ошо табактагы тамактан ооруп калып атабыз. Биздин ата-энелерибиз көбүрөөк кыймылдаган. Эне онду төрөгөн. 10 баланы өйдө болуп, өйдө кылган, көтөргөн, эңкейген, турган, көрдүңүзбү? Биз курсактагы органдарды иштеткенбиз да. Эңкейип туруп, курсактагы органдарды иштеткенбиз. Өттүн чыгышына жардам бергенбиз, ашказан иштесине жардам бергенбиз, ичегилердин түтүлүшүнө жардам бергенбиз. Эне отуруп алып 10 баланын кирин жууган, 10 болбосо да 5 бала бар, биз 6 бир тууган болгонбуз. 6 баланын баласы кирин жууган апабыз. Азыр эмнеге ооруп атабыз? Азыр бардыгы айтат, оору жашарды, ооруну жашаткан өзүбүз болобуз. Кандайча? Көп отурабыз, телефонду көп тиктейбиз, эңкейбейбиз, кыймылдабайбыз, булчуңдарды түртпөйбүз, ичегилерди иштетпейбиз, өттөрдүн чыгышына жардам бербейбиз. Анан кийин тамактан көбүбүздүн жегенибиз химикат. Бардык нерсе химикат. Фанта, кола, летсго, бале, батер, кагаздын ичиндеги соктор, мен эч кимине ишенбейм. Мунун бардыгы компот. Мен буларды ичпейм дагы, ичким да келбейт. Мен 8 жылдан бери буларды ичпейм дагы. Тамактарды карагыла, кириешки, мириешки, чипсы, мипсы. Булардын бардыгы, булардын ичине өт эритпей турган химикат кошулат да. Ошон үчүн булар неме айныбайт. Ачып кетпейт. Ачып кетпейт, кычып кетпейт. Бир профессор бир немесинде мынтип эскерип айткан. 30 жашында 15 жашында пальтосун эскерип немеге чердакка илип койгон экен. Ап келип баягы 15 жашында пальтосун карасы ичинде фастфуд жүрүптүр. 15 жылда чирген эмес. Мына бул эскермени издесе табат адамдар. Демек, биздин организм натуралдык гана нерсени эртет да. Ошондо дагы боор, өт, уйку бездин чыгарган өздөрүнүн чыгарган соктору, чыгарган ферменттери натуралдык гана нерсени эртет. Илгеркилер натуралдык гана нерсе жеген деп айтып келем любой жерде. Таза сууда жүргөнбүз, таза сууну ичкенбиз, таза сууга өскөн чөптү жегенбиз, таза сууга өскөн малды жегенбиз. Значит, азыр биз химиялашып кеттик да. А химиялашып кеткенде өт эритпейт. Мен профессорум тамашалап мынтип айтат. Ой, мага дейт, фанта түштү дейт. Ичинде мен эритпей турган нерсе бар го деп. Өт сурайт экен да, мейденчи сураса. Анда давай дейт экен. Ичегинин тегерегинде турган бездерге берип кой. Ошол жакта эптеп жогото берсин дейт. А без дагы жок кыла албайт. Безди дагы ичеги шамалдап калган болсо кысып турат. Ошол жерде тура берет да. Мына ошол шлак, ошол токсин мына ооруларга алып келет.